Бул түндү жер жүзүндөгү миллиарддаган мусулмандар күтүшөт. Анткени бул түн бир жылда бир гана жолу келип, анын баалуулугу 83 жылга тете. Албетте, сөз баарыбыз билген жана чыдамсыздык менен күткөн Кадыр түн тууралуу болууда. Мусулман адам Кадыр түнгө туш болуп, аны Аллах Таалага ибадат кылуу менен өткөрсө, ал 83 жыл бою ибадат кылгандай сооп табат. Жаратканыбыз Кадыр түндү пенделерине чоң белек катары жөнөткөнүн аңдап жатсаңыз керек. Андыктан бул түндү өткөрүп жибербеңиз. Уктап калбаңыз. Төмөндө Кадыр түн тууралуу кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Кадыр түн күндүн батышы менен башталып таң атканча уланат. Ислам динин карманган элдердин арасында Кадыр түн майрам болуп эсептелет. Кадыр түн Рамазан айынын акыркы 10 күнүндө катылган. Мусулмандардын арасында Кадыр түндү Рамазан айынын 27 түнүндө күтүшөт. Анткени ислам аалымдары Рамазан айынын 27 күнүнө басым жасашып, ыктымалдуу күн катары эсептешкен. Кадыр түн жөнүндө Куранда Кадыр түн 1000 айдан да артыгыраак деп айтылган. Кадыр түн арабтарда Лайлатул Кадыр деп айтылат. Кадыр сөзүнүн араб тилинде бир нече мааниси бар. Улуулук, ардак, кадыр. Айрым окумуштуулар Лайлатул Кадырдын, Кадыр түндүн аталышында дал ушул маанилер жатат деп эсептешкен. Бул түн улуулук менен Кадырдын түнү. Аль-Кадыр сөзү тардык деп да которулат. Бул мааниге карата теологдор мындай деп айтышат. Бул түндө жерге ушунчалык көп сандаган периштелер түшөт. Алар көптүгүнөн жерге батпай кысылышат. 1000 айдан жакшыраак Кадыр түндү асыл түн деп дагы аташат. Анткени кайсы момун мусулман болбосун ушул түнү Аллах Таалага чын жүрөгү менен ибадат кылса, анда жаратканынын алдында даражасы жогорулап, анын ыраазычылыгына жана сый-урматына жете алат. Кадыр түндүн белгилери. Пайгамбарыбыздын айткандарына ылайык, жергиликтүү климаттык шарттарга ылайык бул түн ысык да, суук да болбойт. Түнкүсүн абанын температурасы мелүүн келип, үшүк жүрбөйт, катуу шамал ысык болбойт. Бул түн тынч, бейпил келип, тим эле табият демин ичине каткандай, асман булутсуз жана жаансыз болот. Бул түндө жылдыздар да учпайт. Бул түндүн таңында күндүн нурлары өтө чагылбай, жумшак кызыл түстөгү төгөрөк сымал болот. Анын жарыгы жумшак, көздү уялтпаган, булутсуз асмандагы толгон айдай жарык чачат.